Саламатсыздарбы. Лондондан түз эфирде BBC жаңылыктар берүүсү эл аралык жана спорт кабарлары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Орландодагы чабуулдан кийин курал жарактуу көзөмөлдөө боюнча мыйзам талап кылгандар АКШ конгрессинде каршылык акциясын өткөрүүдө. Ливияда өкмөт колдогон куралдуу күчтөр Ислам мамлекети аттуу топту сүрүп чыгууга аракеттенип жатат. Атлантика океанынын түбүндө имтихан бар. Британдык окумуштуулар океандын түбүн иликтөөгө киришмекчи. АКШдан баштайбыз. Бул жакта Демократтар партиясынын өкүлдөрү курал алып жүрүү боюнча мыйзамдарды катаалдаштырууну талап кылып, отурган каршылык акциясын өткөрүүдө. Алардын тобу эл өкүлдөр палатасында дали отурушат. Флоридадагы гей клубда болгон ок атуудан кийин куралга ээлик кылууну көзөмөлдөө талаптары айтылган эле. Мыйзам кабыл алынбаса тыныгуу болбойт деп кыйкырышууда. АКШнын Конгрессинин демократиялык партиядан шайланган мүчөлөрү куралга көзөмөл кылуу мыйзамын кабыл алуу үчүн добуш берүүнү талап кылып жатышат. Алар өкүлдөр палатасынын жыйындар залынан чыкпай турушту. Палатанын камералары өчүрүлгөндө партиянын мүчөлөрү телефондору менен окуяны чагылдырышты. Куралга көзөмөлдү татаалдаштыруу боюнча мыйзам долбоору Орландо шаарындагы чабуулдан кийин кайрадан каралууда. Кол салууда 49 адам көз жумган. Буга окшош мыйзамдар буга чейин да каралган. Бирок улуттук мылтык ассоциациясы саясатчыларды колдоп келгендиктен бул мыйзамдар кабыл алынбай келген айтылууда. Ассоциациянын айтымында бул мыйзам конституцияга каршы келип, америкалыктардын курал көтөрүү укугун тебелейт. Бир нече жылга созулган саясий драмадан кийин конгрессмендер туңгуюкка туш келди окшойт. Акыркы 5 жылда конгресске ок атуучу курал боюнча 100гө жакын мыйзам долбоору сунушталган. Алардын бири да кабыл алынган эмес. Ливияда өкмөт колдогон куралдуу күчтөр Ислам мамлекети аттуу топко каршы күрөштө бир топ жылыш жасаганы кабарланууда. Кармаш май айынан бери жүрүп келатат. Бирок экинчи күнкү согуш өзгөчө катуу болуп, эки тарап тең чоң жоготууларга учурады. BBC кабарчылары Ислам мамлекетинин бул жердеги чордону саналган Сирт шаарына жакын тилкеде болуп келишти. Айрым кадрлар көрүүчүлөргө оор сезилиши мүмкүн. Ливиядагы аскерлердин көбү согушка карабастан орозо кармашат. 2 аптага созулган салгылашуулардан кийин чарчап турганын айтышууда. Бирок алар кайрадан чабуулга даярданууда. Аскерлер өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топтун согушкерлерине өтө жакын жайгашкан. Бири-бирин мазактап да турушат экен. Экстремисттик топ аймакты 1 жыл мурда басып алган. Гаддафинин конференция борборунда экстремисттердин туусу көзгө урунат. Жоокерлер бир нече аймакта аскердик операцияларын жүргүзүүдө. Биз биринчилерден болуп өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топтун портун көрдүк. 166 бригада экстремисттер деңиз аркылуу качып кетпеш үчүн күзөт жүргүзүп турушат. Жардырычу затчы калган унаалар көп маселе жаратат. Жанкечтилерди токтотуш үчүн унаанын дөңгөлөгүн атабыз же оор артиллерия менен атабыз. Эртең кайрадан салгылашуулар болот. Сирте шаарынын түндүгүндө болжолу менен 500 метр алыстыкта согуш түнү менен уланды. Таңгамаал жоокерлер түштүктү көздөй жүрдү. Аскерлерге абадан көмөк көрсөтүшпөйт. Согушту өздөрү жүргүзүүдө. Жоокерлердин көбү жаш, арасында Гаддафиге каршы согуш жүргүзгөндөр да бар. Алардын бири мени сүрөткө тартып ал, бүгүн өлөм деп тамашалады. Мухаммаду болсо аргасыз согушуп жатканын айтат. Экстремисттер балдарыбыздын башын алып, исламга жамынып, кылмыштарына актанып жатышат. Жоокерлер өлкөсүнүн келечеги үчүн күрөшүп жатканын белгилешүүдө. Сиздер көрүп жаткан BBC'нин жаңылыктар берүүсү программаны улантабыз. Германияда кинотеатрга куралчан кирген адамды полиция атып өлтүрдү. Окуя Фингейм шаарында орун алды. Аймактагы коопсуздук кызматкердин айтымында куралчан кинотеатрдагы адамдарды барымтага алганда полиция имаратка кирип келген. Полиция жабыркагандар бар деген маалыматты четке какты. Бүгін британдықтар өлкө Европа биримдигинде калсынбы же чыксынбы деген маселе боюнча референдумда добуш берүүдө. Добуш берүүгө 46 миллиондон ашуун атуулук укту. Добуштар түнү менен саналып, жыйынтык эртең менен чыгат.
Чегарасыз медицина уюму маалымдагандай, Нигериянын түндүк чыгышында Боко Харам тобунан качкан кишилердин убактылуу лагеринде азык-түлүк менен суунун жетишсиздигинен өткөн айда 200 шамалуу киши каза болду. Бамадагы бул лагерь гуманитардык чукул кырдаалга туш келди, дейт кайрымдуулук уюму. Лагерде 24 000 киши баш калкалап жаткандыгы маалым. Пакистанда белгилүү ырчы Амжад Сабрини акыркы сапарга узатууга миңдеген кишилер катышты. Сабрини кече Карачи шаарында машинеси менен баратканда белгисиз киши атып кеткен. Чабуулду жасаганын Пакистандагы талиптер билдирип чыкты. Сабри суфий ырларын аткаруусу менен атагы чыккан. Британдык окумуштуулар Атлантика океанын изилдеп чыгуу боюнча эл аралык долбоорду башташууда. Атлас аттуу бул долбоор Европа менен Түндүк Америкадагы 24 илимий институттун башын бириктирет. Ал боюнча океанын түбү 4 жыл бою изилденип, белгисиз экосистемалар, океандагы агымдар боюнча маалыматтар топтолот. Океандын алдындагы жандыктар 800 метр тереңдикте изилдөө иштери жүрүүдө. Бирок бул иштер тропикалык аймакта эмес, Британиянын түндүгүндөгү Атлантика океанында болуп жатат. Окумуштуулар жаңы ачылыштар болот деп үмүттөнүшүүдө. Буга чейин бул аймак изилденген эмес. Эми Атлас аттуу 4 жылга созулган долбоор Атлантика океанындагы сыйкурдуу жандыктарды жана анын экосистемасын аныктамакчы. Атлас Атлантиканын экосистемасын изилдеген эң чоң долбоор. Биз ишти бүтүргөндө океандын түбүндөгү экосистема тууралуу түшүнүгүбүз кеңейип, системага терс таасир этпеш үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек экени аныкталат. Долбоорго 24 окумуштуу катышып, 24 изилдөө борборлору түзүлдү. Океанга 25 кеме жөнөтүлүп, ал маалымат топтоп келмекчи. Изилдөө борборлорунан тышкары, окумуштуулар жаңы технологиянын күчү менен климаттык өзгөрүүнүн таасирин изилдешет. Бул аспаптар бир нече ай бою океанда жүрүп, окумуштууларга маалымат чогултат. Адам баласы планетага таасир этип жатканы бышык, бирок таасирдин так деңгээлин аныктамайча биздин түшүнүгүбүз толук болбойт. Андан улам биз ресурстарыбызды туура башкара албай калабыз. Океан дале изилденбей келет. Бул долбоор Атлантика океанындагы экосистеманы түшүнүп, келечектеги көйгөйлөрдү алдын алуу максатын коюуда. Спорт жаңылыктарын футболдон баштайбыз. Евро 2016-да Ирландия Республикасы Италияны 1-0 менен утуп, акыркы 16 тобуна өттү. Ирландиялык Робби Бреди голду оюн бүтөрүнө 5 минут калганда киргизип, командалаштары кубангандан ыйлады. Ал эми Венгрия менен Португалиянын беттеши 3-3 менен аяктады. Исландия болсо 2-1 менен Австрияны утуп, акыркы 16-га өттү. Ал эми Швеция Европалык чемпионаттан чыгып калган соң Златан Ибрагимович эл аралык футболдон кетти. 34 жаштагы Ибрагимович Швециянын атынан Риодогу Олимп оюндарына дагы катышпай турган болду. Ал 116 оюнда 62 гол киргизген, бирок быйылкы чемпионатта бир да гол киргизе алган жок. Бокста болсо кол менен мушташуу 6-чы күнгө белгиленген, бирок ага чейин эле Антони Джошуа менен Доминик Бразил сөз менен мушташа кетишти. Америкалык Бразил менен британдык Джошуанын таймашы Лондонда өтмөкчү. Ал Джошуаны алсыз жактары көп, кыймыл аракети роботтой деп сындаган. Жаңылыктан соңунда кайрадан футбол, бирок башка жагы. Футбол комментаторлору гол киргенде кыйкырат эмеспи? Эми муну угуп көрүңүздөр. Исландиялык Гами Бенчелик бир дагы комментатор сүйүнбөсө керек. Анын командасы Австрияны 2-1 менен утканда ал ушундай абалда болгон. Комментарий албетте Исландия телеберүүсүндө түз эфирде болду. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жапон минимализми кандай деген сурооңуз болсо, жапондуктардын жашоо образы тууралуу сүрөт баяндаманы көрүңүздөр.